Көчөттөрдө улоо алды деген бул подвой. Орусча подвой дейбиз да. Көчөттө улоо алды эмнени аныктайт? Дарактын боюнун өлчөмү бийик болобу, төмөн болобу, жарым төмөн болобу, жарым бийик болобу? Качан түшүнгө кирет? Тезирээк кирет, кеч кирет? Мөмөлөрдүн сапаты бирдей болот, өлчөмү кандай болот? Сорт өзгөрүп кетеби, өзгөрбөй кетеби? Эгерде уруктан чыккан подвой болсо, ага уласаңыздар, көчөттү уланган болсо, бир 10% башкага уланып кетет. Неме, өзгөрүп кетет. Тайтасынбы, чоңотасынбы, бир беласын тартып кетет. Уруктан чыккан подвойго уланса. Вегетативный клоновый подвойлорго уланса, сорт 100% сакталат. Вегетативный клоновый подвойлор плюсу ошол. Эмнеден чыкты бул? Өнүккөн мамлекеттер мынага өтүп кеттик. Вегетативный клондук тамырларга. Себеби бүгүн магазинге барып, бир үй бүлөбү, бир адамбы 4 алма алса, келип жесе, daha 3 күндөн кийин daha 4 алмага барса, ошол алма болуш керек. Булардын требованиясында. 4 күндөн кийин барса, башкачараак кызгычпы же мындай сүйүлүү башкача же даамы башкачараак болгон. Ошол эле сорт турса, ал магазинди жаап башка магазинге кетип калат клиент. Уже клиент потеряет дегендей, да. Чет мамлекетте клиентти вообще баалашат да. Баякыны жыл бою ошол алма менен бирдей даамдагы, бирдей түстөгү мөмө менен обеспечение кылыш керек. Ал продукцияны чыгарыш үчүн вегетативный клоновый подвойдо уланган бактардан ошондой продукция алынат. Уруктан болсо өзгөрүп кетет.